Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошондой эле Камчыбек Кыдыршаевич, мен сиздерден өтүнөрүм. Мынакей мен ушул жерде 8 жыл, 9 жылдан бери соттошуп атам. Мен белгилүү акын Барчынбек Бугубаевдин келинчеги болом. Артында кичинекей 1 жашар, 2 жашар, 4 жашар кыз атасынан жесир калган. Ушуну мынакей акыйкаттуу сот таба албай ушу прокуратурада 8 жылдан бери жүрөм убара болуп. Азыр мен келип атам мынакей. Күндө келсем ГКМга жиберет. Тергөөнүн бардыгын Камчыбек Ташиев өзүнө алып койгон. Бар Камчыбек Ташиевке бардым. Аяка ыйлап барам. Аяктагылар прокуратура чечетте прокуратурага жиберет. Мен сизден өтүнөрүм. Мынакей ушул кыздарымды наследство табар күнү Феликс Осмонов Октябрь районунун соту жан талашып ишти кыскарткан. Мыйзам боюнча статьяда так жазылып турат. Эгерде кылмышкерлер тергөөдө моюнуна кылмышын албаса, өкүм менен кыскартыш керек деп жазылып турат. Асанбеков Жолдошбек мошенник Барчынбек Бугубаевдин агасы, ошондой эле биринчи аялдын баласы Шамил Бугубаевдердин эч кандай өкүмү жок. Жолу менен эле токтом менен кыскартып атат ишин. Даже мыйзамды статьяны аттап өтүп атышат. Эмне үчүн сотторго көз салбайсыңар? Эмне үчүн сотторду эмне үчүн контролдобойсуз? Мен сизден өтүнөм. Сиздин өзүңүзгө да бар бир канча жолу кайрылуу жасаганмын. Ушу жолдошумду дарылатам деп өзүмдүн да үйүмдү сатканмын. Сиз өзүңүздүн контролуңузга алгансыз. Мынакей бүгүнкү күндө азыр 22 январда саат 2-де сот болгон атат. Мен 1 жума, 2 жумадан бери ген прокуратурага келем. Булар шаардык прокуратурага айдайт. Шаардык прокуратура Октябрьский айдайт. Октябрьскийден Сейтек деген бала мына иш барганына, сотко барганына 3 ай болду. 3 айдан бери ал иш менен таанышкан жок. Мына мен 5-күнү барсам, мен эже иш менен тааныш элекмин. Сиз кадатайсызга киргизсеңиз, мен ишти артка тартып берейин дейт. Эгерде прокуратура ишти карабаса, сотто иш менен тааныш элек болсо 3 ай бою, анда эмнеге үчүн общий надзор болуп, анда эмне үчүн айыптоочу болуп отурат ал жерде? Мен сизден өтүнөм, мен ишимди контролдоп бериңиз. Сизден суранамын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев, мен сиздердин бийлигиңиздерге жана саясатыңыздарга эч кандай каршылыгым жок. Наоборот, сиздерди колдоймун. Бирок ушунчалык соттордон, ушу укук коргоодон аябай укугубуз тебеленип кетти. Жардам беришиңиз сизден суранам мен. Урматтуу Камчыбек Ташиев, Садыр Нуркожоевич, мен сиздердин бийлигиңиздерге же саясатыңыздарга эч кандай каршылыгым жок. Сиздердин саясатыңыздар жана бийлигиңиздерди колдоймун. Бирок ушу сот органдарынан Октябрь райондук сот азыр Токтосуновдо бүгүн саат 2-де сот каралат. Мен ошону мыйзам чегинде өкүм менен кыскартып бергиле деп атам. Мыйзам боюнча, статья боюнча жазылып турат конкретно. Эгерде кылмышкерлер мошенник Асанбеков Жолдошбек менен Шамил Бугубаев экөө ишин кылмыш кылган ишин тергөөдөн моюнуна албаса, сот өкүм менен кыскартыш керек болчу. Феликс Осмонов болсо токтом менен кыскартып ошо айыпкер тараптын адвокаты болуп алды. Ал жердеги прокурор кыз да фамилиясын билбейм, мына азыр ишти кыскартат деп мен эч кандай күбөлөрүмдү сурабай туруп кыскартып салды. Мен Барчынбек Бугубаев деген белгилүү акындын келинчеги болом. Азыр көзү тирүү болсо 60 жашка чыкмак. Мынакей мен ушу 10 жыл болгону калды соттошуп атканыма. Сизден суранам, менин укугумду коргоп бериңиздер. Урматтуу Курманкул Зулушев, өзүңүз мында мени 2 жыл мурун кабыл алгансыз. Кабыл алып ишиңизди контролдойм дегенсиз. Али бүгүн боло турган ишке Сейтек деген Октябрь район прокурору али иш менен тааныш элек. Кадатайсызга киргизгенин десем, сиз киргизиңиз, ана мен колдоп коеюн дейт. Эгерде кылмыш прокуратура токтом менен өзү кадатайсызга киргизгенге милдеттүү ишти артка тартыш үчүн же болбосо соттук кайрадан кароого келген ишке эмнеге үчүн кадатайсызга келтирбей атышат буга чейин? Сизден өтүнөм, мен прокуратурага келсем, тергөөнү дагы, сотту да баардыгын тең Камчыбек Кыдыршаевич өзүнө алып алган деп атат. Ишимди контролдоп бериңиздер. Суранам сиздерден.